мен билем, сен билбейсиң, мен сени үйрөтөм деген сөз да, бала. Сен андан гений күтө берсең, ал келесо болуп чоңоет деген сыяктуу. Кээ бир балдар үчүн бул мамиле иштейт, кээ бир балдар үчүн бул мамиле иштебейт. Сиз кандай ойлойсуз? Биздин билим жаатыбыз кайсы жакка өнүгүш керек, эмне кылыш керек, кайсы жактан өзгөрүшүбүз керек, эмне жетпей атат? Анан мамлекеттин мамилеси мындай тескери болуп калат да. Ой менен биз эч качан базар экономиканы түзө албайбыз. Ошон үчүн өлүп кетебиз да. 2-3 түрдүү маданияттар бирге келип мындай конфликт болуп атат деп ишенип атам. Балдардын сезимин көбүрөөк эсептеш керек, балдардын үнүн укканды билиш керек десең, бул батыштан келаткан нерсе. Бул кыргызчылык дегенде биз жаман нерселерди айтып атабыз да, туура. Сиз өзүңүз баш болуп кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз жакка барылып аткан бул эмне себеп болуп атат? Бул эң негизги нерсе. Ийгиликтүү болобу, болбойбу, бул экинчи мамиле да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ары кызыктуу маек болот деп ишендире алам. Улуу компаниясынын негиздөөчүсү жана креативдүү ассоциациянын төрагасы Данияр Раманалиев мейманда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүн аябай сонун тема тандап алдык. Данияр мырза экөөбүз ошол сонун бир креативдүү иштерди жасап жүрөбүз да дайымчы. Сырттан карап суктанабыз, сыймыктанабыз дегендей. Биринчи ошол креативдүү балдарды кантип тарбиялаш керек деген темага кирип атабыз. Анан чынында эле балдарыбызды жаратман кылып, балдарыбызды бир башкача өстүрүүнүн заманы келди деп ойлойм. Мурунку тартип, мурунку тарбия алар азыр жокко чыгып баратат окшойт, Ооба, бул негизи тарбиялоо деген сөздү деле мен мындай башкача азыр карайм да ошол сөзгө. Анткени тарбиялоо бул мындай мен билем, сен билбейсиң, мен сени үйрөтөм деген сөз да, бала. Бирок бүгүнкү заманда биз мындай келечек жөнүндө эч мындай түшүнүгүбүз жок да азырынча. Анан биз үчүн эмне жакшы болгон, ошол балабыз үчүн деле жакшы болот деген ишеним бул туура эмес. Анткени заман өзгөрүп атат. Анан ошол жаңы заман үчүн бир башка бир качестволор керек да адамдар үчүн. Анан ошондуктан биздин балдарыбызга караганда жакшыраак билбейбиз. Эмнеси алар үчүн жагымдуу, эмнеси алар үчүн жакшы болот деген. Анан ошон үчүн тарбиялоо эмес, өстүрүү деген сөздү колдоп атам. Анткени өстүрүү бул кандай процесс? Бул сен өсүп атасың, мен сага ошол өсүүнүн жолунда жардам берип атам деген сөз. Анан сен кимсиң, сенин ичинен кандай таланттарың бар деген нерселер мен үчүн мындай ачык суроо болуш керек да. Бала чака жөнүндө. Сенин кандай талантың бар экенин сен өзүң көрсөт, анан ошол талантты өстүрүүгө мен жардам берем деген сунуш, деген мындай мамиле менде. Мындай деген жакында эле сөз уктум да. Баладан аябай мындай тартиптүү бала күтө берсең, мындай такыр чийинден чыкпаган бала күтө берсең, ал тескерисинче тартипсиз болуп чоңоет. Сен андан гений күтө берсең, ал келесо болуп чоңоет деген сыяктуу. Баладан талап кылып, мен каалагандай бол дебеш керек деп атат да. Кээ бир учурларда чын эле ата энелер сен мындай гений болосуң деп өстүрүп, аларды гений кылган, чын эле. Мисалы Моцартты карасак, же Король Ричард деген бир кино бар, жаңы. Ошо Серена Уильямс жана Венус Уильямстын атасы жөнүндө. Ал ошол кыздарын бала чака кезинен сен теннис боюнча дүйнө чемпиону болуп каласың деген ишеним менен өстүргөн. Чын эле алар чемпиондор болуп калды. Ошондой окуялар бар. Ошол окуяларды биз угуп, чын эле мен деле сени гений кылам деп өстүрсөм, сен гений болосуң деп ишенебиз кээ бир учурларда. Эми кээ бир балдар үчүн бул мамиле иштейт, кээ бир балдар үчүн бул мамиле иштебейт. Иштебесе, ал балдар жөнүндө биз эч качан укпайбыз. Иштесе биз угабыз. Анан ошондуктан биз мындай туура эмес маалымат алып, бир жактан эле маалымат алып,
ушинтип өстүрүш керек деген ишенибиз бар болуп калат. Бирок мен ишенем, мындай ата энелер мындай өтө сен мындай болосуң деп өстүрсө, гений болобу болбойбу бул түшүнүктүү эмес. Бирок бактылуу боло алабы ошондой адам? Менимче бул бактылуулукту азаят. Ошондой мамиле балдар үчүн. Мындай ийгиликтүү бала дайыма эле бактылуу боло бербейт дейсиз, Бактылуулук такыр башка, ийгиликтүүлүк такыр башкабы? Кээ бир учурларда мындай ийгиликке жетсең бактылуу болуп каласың. Бул албетте мындай тескери нерселер эмес, бирок көп учурда биз абдан мындай ийгиликтүү адамдарды көрүп атабыз. Мен деле ушундай болгум келет деген адамдарды көрүп атабыз. Бирок ал адамдар менен сүйлөшсөң, алар бактылуу эмес. Алар башкаларга мендей болбогула деп айтышат да. Эмне үчүн ушундай окуялар пайда болот? Анткени көп учурда биз өсүп калганда биз ошол ата энелер эмне бизге айткан, ошол эле программаны алып карап атабыз. Бирок бул бизге жагымдуу эмеспи, биз аны билбейбиз да. Жөн эле мындай роботтой ошол программаны аткарып атабыз. Кээ бир учурларда биз аны каалабайбыз, бирок жасайбыз. Анткени жасабасам мен жаманмын деп сезебиз да. Жасасак мен жакшымын, бирок мен бактылуу эмесмин деп сезебиз. Анан көп учурда мен угуп атам, ошо ата энелер бактылуулук бул мындай өтө маанилүү нерсе эмес. Сен ийгиликтүү болушуң керек, сен мындай акча табышың керек. Элдин балдары мындай болуп калды, сен деле ошондой болуп каласың деп айтып атабыз да өзүбүздүн балдарыбызга. Мен үчүн бактылуулук бул эң негизги нерсе. Ийгиликтүү болобу болбойбу бул экинчи мамиле да, экинчи суроо. Бул эң биринчи суроо, бактылуу болуп калабы балам деген суроо. Бактылуулукка кантип тарбиялайбыз? Өзүнүн жүрөгүн, көкүрөгүн мындай сезгенге сага эмне жагып атат деп сурайбызбы, эмне кылабыз? Бул деле абдан жакшы суроо менимче. Анан экинчиден мен үчүн бактылуулук бул эки жактан эки шарт бар да бактылуу болуу үчүн. Биринчиден эми сен эмне кылып атасың, ошол нерседен сен бул нерсе сага жагыш керек да. Рахат бериш керек, дем бериш керек да. Экинчи болсо, бунун ошол кылган ишиңдин мааниси абдан мындай чоң болуш керек да. Миссиясы болуш керек да. Ошол эки нерсе бирге болсо, анда бактылуусуң. Жөн эле рахат берген нерселерди кыла берсең, мааниси болбосо, сен жөн эле гедонист, жөн эле кайф, жыргал издеген адам болуп каласың. Бирок бул мамиленин жаман жагы, бул ар бир жолу ошол азыраак дем, азыраак рахат табасың да ошол эле нерселерден. Ошондуктан дайыма көбүрөөк кечээ сен жөн эле жакшы тамак жеп бактылуу болуп калсаң, эртең болсо бул сага жетиштүү эмес да. Андан башка сен жакшы машина болушуң керек. Анан ошол машина болсо деле сен 2 күн жыргайсың, 3-чү күн жөн эле бул жөн эле машина, мага дагы бир нерсе керек деп ишенесиң да. Орустарда сказка «Золотой рыбки» деген бар да. Ошол мамилени бул абдан жакшы түшүндүрөт да. Адам үчүн эч качан жетиштүү эмес да. Мына мен бул деле нерсем бар, эми мага жетет деген эч качан топуктук жок, шүгүрдөк эмес. Ошондуктан бул бир эле жол менен барсак, ошо рахат жолу менен барсак, жыргал жолу менен барсак, бул бизди бактылуу кыла албайт да. Бүгүн кылат, эртең кылбайт. Анан дайыма сен көбүрөөк таба албайсың да. Анан ошондуктан бул жол иштебейт. Жалгыз рахат жана жыргал издөө жолу ошого маанини кошуш керек. Бирге болгондо бул бактылуу болуп каласың. Мен сизге деле суроом бар. Келиңиз. Сиз имиджиңиз абдан тентек имидж да. Сизди кантип ата эне өстүргөн? Эркин кылып. Эмне үчүн сиз ушунча эркинсиз? Мисалы үчүн апам кой уят, бул болбойт, муну жасаба деп чоңойткон эмес да. Мен каалаган нерсемди сүйлөп чоңойгом, каалаган нерсемди кылып чоңойгом.
ошон үчүн азыр деле ошо тентектигим ошондон болсо керек. Мындай ошентип балдарды өстүргөндө кыргыздар эрке болуп калат деп айтышат да, туурабы? Эрке деген сөз жаманбы же жакшыбы? Сиз кантип ишенесиз? Эрке демек бала мээрим алып атат деген сөз го. Эрке болсо жаман деле эмес, жаманчылыгын көрбөйлү. Же жаманбы? Жок, менимче бул жаман эмес, бирок мен ойлойм, ошол биздин мындай маданиятыбызда эрке деген сөз өтө жакшы сөз эмес болгондуктан биз балдарды мындай жестко тарбия алышыбыз керек деген ишенимибиз бар да. Анан ошодон кетип атат деп ишенем. Сиз ушунчалык жаратман болуп калдыңыз, эмне үчүн? Анткени сиз айткан нерсени мен башка жактан карасам, сизди ата эне өзгөчө мындай абдан сүйүп өстүргөн да. Анан менимче бул эң негизги шарт өстүргөндө, балдарды өстүргөндө. Биринчиден биз аларды сүйүшүбүз керек да. Бул мындай очевидный эле нерсе деп көп адамдар ишенет, бирок чындыгында мен көргөндө көпчүлүк ата энелер балдарын эмес, өзүн сүйүп өстүрүп атат да балдарын. Мен өзүмдү сүйүп атам. Мен үчүн бул абдан маанилүү. Бул бала жакшы пианино ойносо, башка мен досторум мени сыйлайт деп ишенем. Ошондуктан бар сен пианино үйрөнүшүң керек деп айтам да балама. Мисалы, же мага каалаган нерсени сен кылышың керек деп өстүрүп атабыз балдарды. Анан мен 60-ка чыкканда сен мени багасың деп өстүрүп атам да. Эгоисттик сезим менен өзүм. Ошо балдарды сүйүп эмес, өзүн өзү сүйүп. Өзүнө мындай кандайдыр бир бала бул жөн эле инвестиция болуп калат да. Сен мага жаккандай бала болушуң керек деп атабыз да. Да. Сен ошондой болбосоң, бул мага жаман. Сага бул мээримдүү эмеспи, бул маанилүү эмес. Мен кантип сезем, ошону карап өстүрүп атабыз көп учурда. Баары эмес, бирок мындай көп ата эне ошентип кылып атат. Анан бул балдар ар дайым ушу уят сезим менен өсүп атат да. Өзүнө мындай кандайдыр бир мээрим, өзүнө ишенбей жана өзүнүн бактылуулугун издебей, анан өзүнө мындай рахат болсо, бул уят, кой, ата эне жөнүндө ойлонушум керек, мен жөнүндө акыркы учурда ойлонушум керек деп өсүп атат көп балдар. Анан ушундай комплекс болот да. Ошол мен үчүн менин түз эле буну кылмыш деп атагым келет да. Анткени бул бала бизден сураган жок да. Ушул дүйнөгө келейинби, же мага мындай бул жанды бергиле, жашоомду бергиле деп сураган эмес. Биз өзүбүз чечтик. Анан биз ошентип чечсек, биз ушул бала үчүн милдеттүүбүз да. Ал биз үчүн эмес, биз ал үчүн милдеттүүбүз. Демек, балдарды кыйнап, мен ушул балам шахматка барышын каалагам или балерон болушун каалагам деп таңуулабай, сен эмне каалайсың? Көкүрөгүңдө эмне бар? Талантың кайсы жерде? Ошону изилдешибиз керек. Ооба, бул биринчиден, анан кээ бир учурда суроо эмес, жөн эле мындай карашыбыз керек да. Бул балага эмне жагып атат? Андан сага эмне жагымдуу? Сен эмне кылып атасың? Сен эмнеден ошол рахат аласың? Эмнеден дем аласың? Деп сурашыбыз керек жана ал мындай бир нерсе кылганда байкашыбыз керек да. Анткени көп учурда бала деле айта албайт. Өзү мындай көп опцияларды билбейт да. Ошол кесиптер кандай болот, ошол балет деген эмне көбүнчө Кыргызстанда балдар билбейт. Балдардын бир эле пайызы ошол театрга барган бир жолу, же бир жолу эле музейге барган. Мүмкүн бир эле жолу сүрөттү көргөн, ошол сүрөтчүнү жана сүрөттү биринчи жолу, бир эле жолу көргөн. Анан биз ошол бала эмне кылып атат, анын мындай хоббилери, ал бош болгондо эмне кылганды жакшы көрөт деген нерселерди байкашыбыз керек да. Анан ошолорду байкап, ага кандайдыр бир ошо мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, краска берип жана кагаз берип, мисалы, көрүшүбүз керек, же
пластилин берип көрүшүбүз керек, же аны бир сүрөтчүгө алып барып анан ошол жөн эле мастерскаяны көрсөтүшүбүз керек, мүмкүн. Же мындай пианисттин жанына отуруп ошол көрсүн, пианино ойногону кандай. Ошол нерселер абдан маанилүү. Биз балдар үчүн көп мүмкүнчүлүктөрдү ачышыбыз керек негизи. Анан ага эмне жагымдуу болсо, ошону байкап, ошол жака көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, анан инвестиция кылышыбыз керек да. Ошондой эле азыркы тапта билим берүү системасын дагы өзгөртүш керек. Баягыдай илгеркидей сен мени угушуң керек, мен эле биякта кожоюнмун деген мугалимдердин катуу талабы эмес, башкача өңүттөгү азыр методдор башталды мугалим бала арасында. Ошол жаатта сиз кандай ойлойсуз? Биздин билим жаатыбыз кайсы жакка өнүгүш керек, эмне кылыш керек, кайсы жактан өзгөрүшүбүз керек, эмне жетпей атат? Эми бул абдан терең суроо. Анткени мектеп бул жөн эле мындай следствие да. Эмне үчүн, себеби кандай? Эң негизги себеп менимче биз биринчиден ошол системаны таңдашыбыз керек. Биз социалисттик системада өскөнбүз. Анан ошол социалисттик системада коом, мамлекет, өлкө бул эң негизги нерселер. Анан адам ошол өлкө үчүн, адам мамлекет үчүн, адам коом үчүн иштеш керек деп мындай деген маданият болгон да ошол убакта. Биз болсо азыр базар экономикага көчүп атабыз. Базар экономикада, капитализмде мындай тескери модель да. Адам коом үчүн эмес, коом адам үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атат. Анан ошондуктан мамлекет бул сервис болуп калат да. Мисалы социалисттик системада мамлекет бул ата же ата эне. Мен билем, сен билбейсиң, мен силерге айтам, бул жакшы, бул жаман. Маданиятты деле карайм. Маданият министрлиги бар, мисалы же. Экономика министрлиги ошол экономиканы карайт. МВД ошол коопсуздукту карайт. Биз мындай өйдө отуруп, анан төмөн карап атабыз да адамдарды. Базар экономикада болсо мамлекет бул мындай төмөндөн жардам берип атат да, колдоп атат коомду жана коомго, жана мамлекет бул сервис болуп калат да. Биз ага салык төлөйбүз. Ошол салык үчүн биз кандайдыр бир сервис алып атабыз. Ал мамлекет бизге кызмат өтөш керек болуп калат, Ооба, кызмат бериш керек. Анан мамлекеттин мамилеси мындай тескери болуп калат да. Мен билем, силер билбейсиңер деген эмес, тескери силерге эмне керек, кандай кызмат керек, ошол кызматты мен берем силерге деген мамиле болуш керек да. Мисалы Гонконгду карасак, Гонконг бул дүйнөдө мындай эң ийгиликтүү өлкөлөрдүн бири. Азыр ошол Кытайдын Кытайдын ичине кирди, бирок ага чейин бул бөлөк өлкө болуп, анан дүйнөдөгү эң өлкөлөргө ар бир өлкөнү карасаң, ал мындай Гонконгко жетпейт да. Гонконг бул эң ийгиликтүү жерлердин бири дүйнөдө. Ошол жакта Гонконг бул шаар да, бул шаар өлкө. Ошол шаардын ичинен мэр, ал мэр эмес, мындай CEO же мүдүр деп аталат. Анан ал ошол адамдарга кызмат кылып атат. Биз болсо башкача карайбыз да. Президент бул кандайдыр бир мындай ата эне, ал билет, ал эмне айтса ошону угушубуз керек деген ишеним менен жашай беребиз. Бирок ошол ой менен биз эч качан базар экономиканы түзө албайбыз. Ошон үчүн өлүп атабыз да. Ошол үчүн иштебей атат да. Биз мындай тракторго дизель эмес, бензин коюп атабыз. Анан трактор эмне үчүн жүрбөй атат деп суроо берип атабыз да. Бул биринчиден биз системаны таңдашыбыз керек. Ушу Совет Союзу кетти, бирок чындыгында кеткен жок. Көп адамдын мындай башында Советтик Союз турат. Ой, жашат. Ошол ой билим берүү министрлигинде деле бар. Алар биз билебиз, силер билбейсиңер деп программаны түзүп атат. Анан ошол программаны ар бир мектеп пайдалаш керек да.
97% ошол министрликтен келатат. А мектеп болсо 3% кошулат. Бул менин балдарым үчүн башка бир программа керек деп мектеп айта албайт. Анткени билим берүү министрлиги биз билебиз, силер билбейсиңер деген мамиле менен ушул программаны ар бир мектепке берип атат. Анан ошол программа келгенде мектептин ичинен кандай мүдүрү иштей алат? Мисалы, мен эч качан мектептин мүдүрү болуп иштей албайм, анткени мен ушундай системадан качам. Ошол советтик системадан турам. Ошол үчүн мектепте мүдүр бул ошол системаны колдогон адам эле болуп иштей алат. Анан мектепте мүдүр ушундай болсо, анда башка ошол мектепте иштеген адамдар кандай болот? Ошондой эле болуп калат. Анан ошол үчүн сен күчүктү алып келсең класска, ошондой проблема болуп калат. Сени сөгөт, сени согот. Мен деле окуп баштаганда 5-мектепке барам. Анткени атам мени кыргыз тилин билишкен керек деп ошол 5-мектепке берген. Ал учурда мен бир деле сөз билген жокмун да кыргызча. Анан ошол жака барганда 1-класста абдан чоң көйгөйлөр болгон. Ошол 5-мектепте мугалим бизди суккон. Да, мени деле. Оң кол, сол кол дегенди түшүнгөн жокмун. Ошол убакта мага келип, мына бул кол оң, бул кол сол деп чапты да. Бул биринчи жолу мени бирөө чапты да. Мен ошол убакта ошол система, ошол убакта мен базар экономика жакшы деп ишенип баштагам да. Анткени мен эч качан ушундай системада жашоом келбейт. Балдарым деле ошол системада жашаганы мен каалабайм. Анан бул вообще, бул базар экономикада же демократияда бул болбогон нерсе. А бирок ошол башынан келет. Баягы бизде мындай да, балдардын сезимин көбүрөөк эсептеш керек, балдардын үнүн укканды билиш керек десең, бул батыштан келаткан нерсе, бул бизге чоочун нерсе, биздин улутка жуурулбаган нерсе. Биз илгери боз үйдө эле татынакай можно дебей эле, анын бөлмөсүн тыкылдатып кирбей эле чогуу чарам бир төшөккө жашап чоңойгонбуз деген нерселер айтылып атат да. Кандай деп ойлойсуз, биздин менталитетке ушул бала менен эсептешүүнү, баланын сезимин бийик коюу деген нерсени киргизүү бир топ эле оор болчудай, Чын эле бүгүн биз мындай 2-3 түрдүү маданияттар бирге келип мындай конфликт болуп атат деп ишенип атам. Биринчи маданият, биринчи менталитет бул кыргыздын менталитети. Бирок кыргыздын менталитети деген эмне? Биз аны билебизби, билбейбизби чын эле? Ошол 70 жыл бою Советтик Союзунда болгон, жана ага чейин 70 жыл же 60 жыл Россиянын ичинен болгон өлкө. Чын эле биз ошол биздин менталитетибизди билбейбизби? Бул кыргыздын менталитети деген нерселер, бул чын эле кыргыздын менталитети. Мен билбейм. Мен угуп атам, көбүнчө биз бул кыргызчылык дегенде биз жаман нерселерди айтып атабыз да, туурабы? Мисалы, кеч келсең, бул кыргызчылык, же мындай карызга алып кайра бербесең, ушул кыргызчылык, же урдасаң, бул кыргызчылык деп айтып атабыз, туурабы? Бул менимче кандайдыр бир комплекс да. Бул колонияда, ар бир колонияда, дүйнөдө ошол колонияга силер жамансыңар, биз жакшыбыз деген нерселерди метрополия бул же биз учурда бул Россия, башка өлкөлөрдө мисалы Британия болгон, алар ар бир өлкөгө ошол нерсени түшүндүргөн да. Бир жаман нерсе болсо, бул силердин менталитетинен келип атат. Ошондуктан силерди оңдошубуз керек. Ошондуктан биз силерге мындай керекпиз деген нерсе түшүндүрүлгөн да. Мен Казакстанга барсам, ал жерде адамдар кеч келсе, бул казакчылык деп атышат да. Же мисалы Грузияга барсам, ал жакта кеч келип, биз грузиндербиз да, биз ушундайбыз деп ишенип атат. Арменияга барсам, Арменияда деле ошентет да. Ар бир учурда
бул биздин Советтик Союзунун менталитети эмес, бул бир биздин улутубуздун менталитети деп ишенет да адамдар. Ар бир жаман нерсе бул биздин менталитетибиз, жакшы нерсе болсо бул Советтик Союзунан келген деп ишенебиз. Туурабы? Кыргызда деле ошондой да, туурабы? Биз ар бир жаман нерсени кыргызчылык деп атап атабыз. Менимче бул туура эмес. Мен үчүн кыргызчылык бул башка нерселер. Мисалы, биз All Planet'te отурабыз да. Бул имаратта биз кыргызчылыктан ошол жакшы нерселерди алганбыз. Мисалы, бир жакшы нерсе бул кыргыздар көчмөн болгон да. Көчмөн болгондуктан алар ар бир таштандыны мындай кайра колдоп аткан да, кайра пайдалаган. Пайдаланган, таштандыны кайра пайдаланган. Да, мисалы, койду кезгенде сойгондо деле ар бир сөөктү кайра пайдалаган, бешикке же башка бир нерселерге. Анан сиз келатканда мындай кириште көргөнсүз да, чоң мындай чүкө турат ал жерде. Ошол чүкөнүн мааниси кандай? Ушундай кичинекей сөөк, эч кимге керектүү эмес болгон сөөктү деле кыргыздар пайдалаган, оюнчук кылып. Туурабы? Бул мындай гениалдуу нерсе да, менимче. Анткени бүгүнкү учурда, бүгүнкү күндө бүт өлкөлөрдө, Европада, батышта адамдар ошол аң сезимге келген да. Биз ар бир таштандыны таштабай кайра пайдалашыбыз керек деп zero waste, recycling, ошол мындай утилизация деген нерселерди айтып атат да. Биз болсо ар дайым ушундай кылганбыз. Көчмөн бир жакка көчкөндө ал турган жерден эч нерсе калган жок. Туурабы? Ар бир нерсени биз кайра пайдалаганбыз. Анткени мындай нерселер аз болчу. Анан биз бүгүнкү адамдарда эмес, мындай азыркы учурда консюмеризм деген нерсе бар да. Сен 10 көйнөгүң болсо деле жетишпейт, 12-нчи көйнөк керек, 13-нчи көйнөк керек. Барып сатып аласың. Бул жакта сен эч качан кийбеген 5 көйнөк илинип атат. Бул баары бир, туурабы? Көчмөндөрдө эч качан ушундай нерсе болгон жок. Анткени ар бир нерсе бул мындай кандайдыр бир груз, ошол көчкөндө бул көйгөй кылат, туурабы? Кыргыздар көчкөндө жүк көтөргүсү келчү эмес да, ошон үчүн ар бир нерсени кайра мынтип иштетип, анан эң эле керектүү нерселерди алчу турбайбы, колдонуп? Ооба, анан бүгүнкү күндө бүт өнүккөн өлкөлөр деле ошондой аң сезимди минимализм менен жашашат. Ооба, эмне үчүн бул японский минимализм? Кыргыздардын деле минимализмди болгон. Туурабы? Биз керектүү эле нерселерди пайдалаганбыз. Бул кыргызчылык мен үчүн. Сагын, эмнеге биз азыр японский дешибиз керек? Ооба, анан кыргыздарда мындай макал-лакаптар деле эң сонун. Менимче ошол кыска нуска сүйлөгөнү бул мага абдан жагат. Башка бир бүт өлкөлөрдө, бүт улуттарда мындай макал-лакаптар бар. Бирок мага өзгөчө кыргыздардын макал-лакаптары абдан жагат. Анткени алар мындай абдан түз эмес. Аларды уккандан кийин сен мындай ойлошуң керек да. Ойлонушубуз керек, э? Да, мисалы мен уккам 40 жолу даяр ашка кашык көп деген сөздү. Абдан сонун сөз. Чын эле ар дайым ушундай да. Мисалы биз азыр креативдүү индустриялар паркын түзүп атабыз. Ошол даяр болгондо ар бирөө үчүн бул абдан керектүү нерсе. Бирок биз даярдаткан учурда бизди колдогон адамдар өтө көп болгон эмес. Көп адамдар сонун нерсе кыла бергиле. Даяр болгондо биз келебиз деп айткан да бизге. Чын эле. Ошондой сөздөр абдан маанилүү. Ошол мен үчүн кыргызчылык. Биз элдин аң сезимине ошол нерсе үйрөтүшүбүз керек экен. Эң сонун нерсе, кыргыздагы сонун нерсенин баары кыргызчылык. Вот. Ошол кеч келгени жана ошо карызга алып кайра бербегени бул мен үчүн советчылык. Орусчулук. Эме орусчулук деле деп айта албайм. Анткени орустар бул мындай жакшы эле улут. Бирок ошол совет учурунда ошол система биз бүт баарыбызды абдан өзгөрткөн да. Бул казакчылык эмес, бул советчылык. Бизди мындай бириктирген бир нерсе бул Совет Союзу. Грузиндер менен, украиндер менен, мындай орустар менен деле ушул Совет Союзу. Ошол большевиктер кылган нерсе бул эң чоң кылмыш. Анан биз аны качан түшүнөбүз? Ошондо жок, советчылык жаман, ошодон кетишибиз керек.
альтернатива кандай? Базар экономика кандай деп үйрөнүшүбүз керек да. Бизде болсо көп адамдар Советтер Союзу жакшы болгон, кыргыздар жаман, бизге Совет Союз керек, биз кайра Россияга кошулубуз керек деп кайра ишенип атат да. Ошодон кетип атат. Ошол мектептер бул жөн эле мындай следствие. Следствие кандай болот кыргызча? Жыйынтыгы. Жыйынтыгы, да. Жана улуттук колориттер азыркы тапта ошо кыргызчы, улутчулдук ушул нерсе мындай көбүрөөк азыр көтөрүлүп, элдердин аң сезимине терең кирип, эл түшүнүп аткандай келип атат да. Мисалы үчүн оло деле кирип келсең, жалаң шырдактар, жалаң кыргыздын сонун нерселерин жуурулуштуруп атпайсызбы? Ошо курак, мисалы үчүн шоро, жалаң улуттук, иши кылып жаштардын арасына карасаң деле азыр калпак жаштардын арасында мода боло баштады. Мына моундай чапандар мода боло баштады. Кыргыздын күмүштөрү мода боло баштады. Анан баардыгы сиз өзүңүз баш болуп, кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз жакка барылып аткан бул эмне себеп болуп атат? Жана Ооба, рахмат. Бул абдан мындай мен үчүн абдан маанилүү суроо. Мен айткандай, мен ошол мектеп убакытта 5-мектептен баштагам. Бул мектепте жакшы эле нерселер бар болчу, бирок ушундай советтик мындай аң сезим болгон да ар дайым. Мисалы, бир жолу менин ата энемди ошол собранияга чакырып, ал жактан сиздин балаңыз ушунча тентек, биз контрольный бергенде ал өтө тез жасап бизге берет кайра мугалимге. Ошондуктан башка балдар шашып катак кетирип атышат деп, ушул балаңыз менен сүйлөгүлө, ал башка балдарда эле мындай тез эмес, шашпай жасаш керек деп айткан да. Же балдар деле ал жакта сен өтө мындай акылдуусуң, бул самый умный что ли деген нерселер көп уккам. Анан ушул нерселерди көп укканда, акылдуу болуу бул жаман экен деп ишенип баштайсың да бир күнү туурабы. Анан мен башкалардай эле болушум керек, мен мындай индивидуальность бул абдан жаман нерсе деп ишенип баштайсың да бир күнү. Анан ошол үчүн бул мектептен кеткенден кийин, мен эмне үчүн кеткем? Мисалы, мен 10 жашта болгондо атам каза болду. Анан ошол жылы мен кайра мектепке келгенде, күзүндө мугалим менен сүйлөгөндө, ал менден сураган, мындай жай кандай өтү деп. Мен чын эле айткам, ошол жайдын ичинен мен башка бир мектепке которгум келген деп, бирок мындай болбой калды деп айтсам, сенин атаң тирүү болсо, ал сени башка мектепке котормок эмес деп айтты да. Мен үчүн бул абдан мындай чоң оор тийди да. Анан ошо кайра келип үйгө, жок, мен бул мектепте калабайм, мен бул жерде калбайм деп энеме айткам. Анан ошол башка бир мектепке которгом. Анан башка бир мектепке которгондон кийин, ал мектеп абдан жакшы болгон, орус тилинде үйрөткөн. Анан мугалимдер абдан жакшы болгон ал жерден. Бул менчик мектеп болгон. Бирок анан ушундай контраст болуп калды да мен үчүн. Анан көп жыл бою кыргызчылык ушунчалык жаман экен. Кыргызчылык бул ушундай система, ал жакта адамды сыйлабайт. Ал жерде мындай азыр эле атасын жоготкон балага ушундай сөздү айткан нерсе, кыргызчылык жаман деп ишенип баштагам да чын эле өзүм. Анан 25-26 жашка чейин мен кыргыз тилинде так сүйлөгөн жокмун. Анан бир күнү мен ошол макал лакаптар аркылуу жана мындай ырлар аркылуу кандайдыр бир мындай сезим кайра келди да. Кээ бир нерселерди кыргызча эле айта аласың. Ошол башка тилге которсоң, бул мааниси мындай абдан абсурдный болуп калат да, чын эле. Мисалы, издейм сени деген ыр бул мен үчүн эң жагымдуу ыр. Анан ошол ырды орус тилине которсоң, кыргыздар силер ушундайсыңар деп.
көйнөгүңдүн түсүн көрбөй оорудум деген сөздү орусча которсоң бул башкалар үчүн түшүнүктүү эмес да, туурабы? Биз аны сезип атабыз. Же Алыкул Осмоновдун ырларын окуганда, бул башкача, бул башка бир кыргыз тил, туурабы? Биз мындай күн сайын башка бир абдан бытовой тилди колдоп атабыз да. Бирок мындай чыныгы кыргыз тил, ал ушунчалык сулуу тил. Ушунчалык мындай кыска нуска, лаконичный тил да. Анан ошону сезип баштагам, анан ошону кошодон кызыгып, мындай кичине окуп, жана курстарга барып, кайра кыргыз тилди мындай өйрөнө баштадым. Анан кээ бир учурларда мага кыргыз тилинде интервью бере аласызбы деп суроо берген. Анан ал убакта жок, орусча эле айта алам деп айткам. Бирок өйрөнүп баштаганда, кайра өйрөнүп баштаганда, жок, мен үчүн мындай өз өзүмө ушундай чакырык жасап, кыргыз тилинде сүйлөйм деп чечкем. Анан ошол досторум Улан Үсейин мисалы, биздин досубуз, мени бир жолу кыргыз тилинде тренинг өткөрүүгө мындай чакырык берди. Ошону өткөрүп, чын эле сүйлөй алат экенмин деп ишенип баштагам да. Бул интервью деле мен үчүн абдан чоң чакырык. Бирок чын эле көп адамдар мен Google Press менен кичинекей бир интервью алса, адамдын көбү Данияр кыргызча сүйлөй алат деп таң калышты да. Чын эле көрсөтүшүм керек экен деп сездим. Кичине кыргызча сүйлөй алам азырынча. Демек, айтканым эмне? Мен ошол кыргызчылык, бул советчылык деген нерсени кайра ошол 30 жашта эле түшүндүм. Так. Ошол түшүнгөндөн кийин мага кайра ошол кыргыз тилине, кыргызчылыкка кандайдыр бир мындай жакшы сезим келди да. Анан мен ойлойм, 21-кылымда көп улуттар жок болот. Көп тилдер деле жок болот. Анын себептери көп. Азыр жасалма интеллект жөнүндө биз көп угуп атабыз да. Жасалма интеллект кантип өйрөнүп атат? Ал интернетте болгон бүт тексттерди алып, ошолорду угуп, окуп, өйрөнөт да. Англис тилинде көп маалымат бар, кыргыз тилинде маалымат аз. Ошондуктан жасалма интеллект кыргыз тилинде өйрөнө албайт. Биз жасалма интеллектти азыр көп пайдаланып баштайбыз. Сиз көрөсүз, мындай 2-3 жылдын ичинен биз ар бир адам дүйнөдө кандайдыр бир түрдө жасалма интеллектти пайдаланып баштайт. Анан ошол жасалма интеллект кыргызча сүйлөсө, биз кыргыз тилин жоготобуз тез эле. Башка өлкөлөр деле, мындай кичинекей өлкөлөр, алар маданиятын, тилин, улутун деле жоготуп баштайт. 21-кылымдын ичинен. Бирок мен ойлойм, мисалы биз чет жакка чыгып, ал жерде бизнес кылсак деле, биздин өзгөчөлүгүбүз, уникалдуулугубуз эмнеде? Бул суроо абдан маанилүү болот да. Башкаларда эмес. Биз өзүбүздүн жолубуз менен, өзүбүздүн стилибиз менен, өзүбүздүн дизайныбыз менен иштешибиз керек да. Мен айтып атам, мисалы, Европадан келген адамдар, силер азыр эле таштандыны пайдалап баштадыңар. Биз болсо көптөгөн кылымдар бою ошол нерсени кылып атабыз. Бул кыргызчылык, бул кыргыздан кетип атат. Анан бүттүнө азыр көчмөн болуп калды. Бул да кыргызчылык. Бул деле бүттүнө кыргыз болуп калды да. Ошол бизде болгон маданиятыбызда, менталитетибизде жакшы нерселерди биз сакташыбыз керек. Анан бул нерселер бизди бай деле кылат. Биз ошол атаандаштыкта, эл аралык атаандаштыкта бизди уникалдуу кылган нерсе бул кыргызчылык. Ошол кыргызчылыкты кантип биз креативдүү продуктка айлансак деген суроо бул абдан эң негизги суроо менимче азыр. Сиз ошол креативдүү экономиканы мындай көп айтып, элдерге жеткиргенге аракет кылып атасыз да. Жалпак тил менен карапайым калкка креативдүү экономика деген эмне, кантип ал нерсени жаратышыбыз керек, түшүндүрүп берүү мүмкүнбү? Ошол нерсени түшүндүрүү үчүн креативдүү эмес деген эмне деген суроого биринчиден жооп берейин. Биз көп учурда баларды кичипейил болушуң керек, мындай мен эмне айтсам ошону аткарышың керек деп өстүрүп атабыз да, туурабы? Ошол нерселерди адам жакшы жасайбы же робот жакшы жасайбы?
роботтон кичипейил адам болбойт да, мындай роботко караганда ар бир адам кичипейил эмес. Роботко эмне кылсаң ошол нерсени кылат. Роботтор бул мындай жөн эле терминатор эмес, бул Арнольд Шварценеггер ойногон терминатор эмес, бул мисалы стиральный машинка үйдө турган же микроволновая печь. Бул нерселер бул деле роботтор. Же телефон мисалы, сиздин телефонуңуз бул деле робот. Сиз ал телефонго кирип эмне мындай кандай кнопканы бассаңыз, ошол нерсени ал кылат, туурабы? Адам болсо ошондой кыла албайт. Мындай абдан кичипейил болсо кылат, бирок роботко караганда жаманыраак кылат, туурабы? Ошондуктан мындай как бы алгоритмди кылган иште, алгоритм боюнча кылган иште биз ар дайым роботко утулабыз. Шахматта деле мисалы. Биз кайсы нерседе атандаш болуп калабыз ошо роботтор үчүн? Ошол жаратма нерселерди. Анткени жаңы ырды чыгарганда же жаңы сүрөттү, жаңы стилди, жаңы көйнөктү чыгарганда роботтор алар ошо болгон азыркы учурда болгон же буга чейинки жасалган нерселерден үйрөнүп, ошондой эле нерселерди кайра кыла алат. Мындай кичине өзгөрүлүп. Адамдар болсо жапжаңы нерселерди чыгара алат. Ошол жапжаңы нерселерди чыгаруу бул биздин атандаштычылыгыбыз. Анан ошол нерсе креативдүүлүк деп аталат. Ошондуктан биз балдарды кичипейил өстүрсөк, ал балдар жаңы дүйнөдө керектүү эмес болуп калат. Алардын ордунан робот иштейт. Мисалы, айдоочу болуп деле робот иштейт. 2-3 жылдын ичинен биз ал нерселерди көрүп баштайбыз. Азыр Сан-Францискодо уже ошол айдоочусуз такси болуп калды. Ошон үчүн баланы креативдүүлүккө, жаратмандуулукка тарбиялашыбыз керек дегениңиз, жаратман кылып өстүрүшүбүз керек дегениңиз ошондон турбайбы? Биринчиден ошолдон. Дүйнөгө керек болуш үчүн, ал ийгилик жаратыш үчүн жаратмандыкты үйрөтүп атабыз. Жаратмандыкты үйрөтүш үчүн анын сезими менен эсептешип, анын болгон талантына мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз, Ооба, рахмат. Рахмат, ошо эми түшүнүктүү болуп калды. Ошого ойлопойсуңбу башынан? Деп. Эми кечип койгула мен үчүн бул. Мен айткандай оңой эмес, кыргыз тилинде түшүндүрүү. Сонун жок. Бул темалар абдан оор. Кызыктуу болуп атат. Анан баягы азыркы тапта заманбап жашоо менен жаңы заманбап технологиялар керели кечкен балдарыбыз телефондо. Бул нерсе ата-энелерди абдан коркутуп, мындан эмне чыгарат деген бир коркунуч келип атат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Балдарыңызга канча үйдө саат уруксат бересиз? Телефон менен баланын арасы кандай болуш керек, ортосу? Ооба, бул оңой суроо эмес. Бүгүн эртең менен эле акыркы жолу ал боюнча биз мындай сүйлөгөнбүз балдар үчүн, балдар менен. Эми менин 3 балам бар. Эң улуусу ал 21 жашта. Мен аны карабайм, ал өзү чечет. Кичи балдарым 13 жана 11 жашта. Анан алар ошол аларга абдан жагат. Компьютер, телефон менен ойноо. Анан мен ошого өтө чек койбойм. Бирок кээ бир эрежелер бар. Эң биринчи эреже бул 2 саат ойносоң же 2 саат бою гаджет менен болгондон кийин 1 саат пауза кылышың керек. Бул абдан маанилүү нерсе. Ал жөнүндө биз келишимибиз бар балдар менен. Экинчиси ошо алар саат 9:30 уктайт балдар. Анан 1 саат ага чейин 1 саат алар гаджет колдонбойт. Анткени ошол гаджет менен ойносоң же карасаң, ошол YouTube карасаң, андан кийин сен мындай уктай албайсың. Ошондуктан 1 саат ошого чейин буфер, мындай кандайдыр буфер кылабыз. Ал убакта алар китеп окуйт же мындай спорт кылат же бир нерсе кылат да. Ошол эрежебиз деле бар.
Анан үчүнчү эреже алар ар түрдүү оюндар эмес, алар мага көрсөткөн эле оюндарды ойноп алат. Мисалы мен кээ бир оюндарды аларга уруксат бербейм. Шутердерди, мисалы ошол акламайлардыбы? ошол Counter Strike, мындай ошол нерселерди мен аларга уруксат кылбайм. Анткени агрессиясы өсөт деппи? Анткени мен ойлойм, ошол бала чака кезинде бул абдан чоң травма. Бул мындай насилие кандай кыргызча болот? Зомбулук бул мындай норма болбош керек да. Ал бирок ошол оюндар алар ошол зомбулукту норма кылат балдар үчүн. Бул согуш, мындай автоматтар, пистолеттер кээ бир учурда керек. Мисалы мен азыр Украинада болсом, мен деле ошо аскер болуп кетмекмин да. Бирок бул эң акыркы нерсе болуш керек да. Бул норма эмес. Бул эң акыркы жол. Ага чейин биз көптөгөн башка нерселерди мындай чечишибиз керек да. Мындай попробовать. Остик көрүп. Көрүшүбүз керек. Көрүшүбүз керек. Сиз деле менен кыргыз тилди жоготосуз азыр. Анан ошол эле балдарыбызчы байке биздики жалаң ошо YouTube'да маалымат көргөн үчүн, YouTube'да маалымат же англис тилинде же орус тилинде эң көп болгон үчүн орус тилдүү, англис тилдүү болуп калып атат да, кыргыз тилибиз аксап калып атат. Анан дээрлик балдарыбыздын баары орусча сүйлөйт. Кыргызчага кантип аны сүйүүсүн ойготобуз кыргыз тилге, кыргыздарга, улутуна? Ошол үчүн мен сизди сыйлайм да. Анткени кыргыз тилинде өтө мындай жакшы контент аз. Чын. Ошондуктан сиз кылган ишиңиз абдан маанилүү. Ошол 21 кылымда өзгөчө маанилүү. Адамдар азыр түшүнө албайт, анан түшүнөт. 5 жылдан, 10 жылдан кийин сиз кылган нерсени. Бул абдан чоң суроо. Балдарым алар эл аралык мектепте окуп, көбүнчө англисче сүйлөйт. Мен менен деле алар көбүнчө англисче сүйлөйт. Же мындай оңой нерселерди орусча айта алат, мындай татаал нерселерди түшүндүргөндө алар англис тилинде түшүндүрөт да. Кыргыз тилин алар жаман билет, чын. Ошол кыргыз тилиге кызыкчылыкты кантип аларга ойготом деген суроо бул абдан маанилүү суроо мен үчүн. Анан мен өзүм үчүн мындай чечтим. Биринчиден мен өзүм кыргыз тилди үйрөнүшүм керек. Ошол эркин пайдаланышым керек. Анан мүмкүн бул алар үчүн үлгү болуп калат. Мен өзүм кыргыз тилди жаман билсем, кыргыз тилинде ойлобосом, кыргыз тилдүү китептерди окубасам, аларга кантип түшүндүрө алам? Бул биринчи кадам. Экинчи кадам болсо, мен ушул кыргыз тилди кайра сүйүүгө ырлар аркылуу келдим да. Анан аларга деле кээ бир учурда мындай ырларды түшүндүрөм да. Маанисин. Анан мен аларга ошол кыргыз тилдин мындай сулуулугун көрсөтүп атам да. Мен айтканда, мисалы, издейм сени которгондо бул абдан мындай ушунча өзгөчө мындай сезим да. Ошол нерсени мен мындай аларга түшүндүрсөм, алар деле мүмкүн кыргыз тилдин коозчулугун түшүнөт деп ишенем. Бул ололону түзгөнүңүздүн себеби эмне? Ололодо жалаң ошол тегеректеп жүргөндөрүм бар, креативдүү жаштар. Анан ошол жаштарды көрүп Кыргызстандын келечеги бар деп ойлоп атасызбы? Азыркы жаштарга берген бааңыз кандай болуп атат? Бул биринчиден Кыргызстандын келечеги сонун. Мен ага терең ишенем. Эч ким ишенчү эмес эле. Эми 1-2 жылдын ичинде эмес. 10-15 жылдын ичинен Кыргызстандын келечеги сонун. Эмне үчүн? Анткени ушунчалык мындай кызык убакта жашап атабыз. Өзгөрүүлөр абдан тез болуп калды. Мисалы, жасалма интеллект жөнүндө биз сүйлөгөнбүз. Күн сайын бир жаңы сонун жасалма интеллект чыгып атат. Бул мындай, буну эч ким элестеген деле жок. Азыр болсо ушунчалык тез учурда мындай ушунчалык тез арада өсүп атат ушул жасалма интеллект.
Анан ошол жасамай интеллект биздин жашообузга абдан чоң өзгөрүүлөрдү алып келет. Көп кесиптер жок болуп калат, мисалы жаңы бир кесиптер пайда болот. Анан ошол мындай тез өзгөрүткөн заманда кандай адам ийгиликтүү болуп калат? Ошол өзгөрүүгө даяр болгон адам, туурабы? Анан өзгөрүүгө даяр болгон адам болуу үчүн сен көптөгөн конфликттер, кризистер аркылуу өтүшүң керек да. Эми бул кыргыздар. Биздин жакшы жактарыбыз, биз ар бир кырсыкка даярбыз, туурабы? Анан кырсык болгондо биз бирге калабыз, туурабы? Бул менимче 21-кылымда эң негизги өнөмдөр. Менимче башка өлкөлөрдө, Европада же Америкада ушунчалык мындай антихрупкий деген сөз бар. Ошондой адамдардын саны Кыргызстанга караганда азыраак. Менимче 21-кылымда мындай экономика абдан тез өзгөрүлөт, адамдар өзгөрүлөт, маданият өзгөрүлөт. Ошол өзгөрүүлөргө эң даяр болгон улуттардын бири кыргыздар. Ошондуктан Кыргызстандын келечеги мен терең ишенем. Бул бирок ошол жаңы заманда кандай өлкөлөр ийгиликтүү болуп калат? Биринчиден эң инновациялык, эң аң сезими кенен, эң билимдүү адамдарды сактаган улуттар, ошол улуттар ийгиликтүү болуп калат. Менин миссиям ошондой эле. Мен Кыргызстан үчүн эң креативдүү, эң билимдүү адамдарды сактырып атам да бул жерде. Билимдүү адамдарды чыгарып атасызбы? Жок, сактап атасыз? Сактап атам. Ошол өлкөдөн кетпей, же кайра бир бул өлкөгө кайра келем деп деп чечкен адамдарды ошолорго мүмкүнчүлүк түзүп бере атасыз да? Ошолорго бир коопсуздукту түзүп атам. Анан ошол коопсуз жерде болгондо, анан менде эле башка адамдарды көргөндө, мен бул жакшы эле өлкө деп чечем да, туурабы? Көп учурда болсо, сен креативдүү болсоң, сен башка адамдарга жакпайсың. Элдин балдары ушундай, сен деле ошондой болушуң керек деп көп убакта угуп атабыз да. Же эл эмне дейт? Сен программист болгонуң мен кантип элдерге түшүндүрө алам? Сен банкир болсоң, бул жакшы болмок, туурабы? Деп көп ата-энелер айтат да балдарга. Анан ошол нерселерди уккан адамдар, мен туура эмес экенмин да, ошол креативдүүлүк жаман нерсе экен деп ишенип баштайт да. Мүмкүн алар ололого келип, бул жерде кичине иштесе, башка адамдарды, ошондой эле адамдарды таап, ошол адамдар менен сүйлөп, мен нормалдуумун, мен жакшы экенмин деп сезимге келет ошондой адамдар. Анан мүмкүн Кыргызстан жаман, бул жерден кетип башка өлкөдө жашайм деп чечпей, бул жерде калат. Ошол адамдардын саны көп болсо, 100 000 адам, ошондой креативдүү, билимдүү адам болсо, бул жерде биздин потенциалыбыз бул чексиз. Дайыма ушундай көрүнүктүү билимдүүлөр бир аз саясатка аттанууну көздөшөт да. Сизде барбы ошол нерсе, саясатка аттануу? Мен саясатка эч качан барбайм. Неге? Анткени мен саясатчы эмесмин. Саясатчы бул бөлөк бир кесип да. Мен билем, бул өлкөдө чыныгы саясатчылар аз. Анан мен аны түшүнүп атам. Бирок мен саясатчы эмесмин. Мен башка бир жакта өлкө үчүн көбүрөөк пайда жасай алам деп ишенем. Алдыгы мээ жөн эле калып калат атпайбы? Аны мамлекет үчүн кантип колдонобуз? Эми мамлекеттин өнүгүүсү саясатчылардан көз каранды эмес. Көз каранды, бирок алардан келбейт да. Ошол өсүү, өнүгүү Бизде эмнегедир ошол ой бар экен. Адамдардан келет. Вот, биз өсөбүз, өлкө өсөт. Саясатчылар буга мындай кандайдыр бир влияние, таасир этет.
бирок алар жөн эле өстүрө албайт өлкөнү. Ошол өлкөнү өстүрүү үчүн, өнүгүү үчүн мендей, сиздей адамдар абдан керектүү. Биз бүт баарыбыз саясатка кетсек, өлкө эч качан өнүкпөйт. Ошон үчүн ар кимибиз, мен микрофонду көтөрүп алып креативдүү иштер жасашым керек, сиз олоодо отуруп алып креативдүү иштер жасашыңар керек. Ар кимибиз өз жолубузду билишибиз керек, Ошол абдан маанилүү сөз. Өзүбүздүн жолубузду таап, ошол жол менен барышыбыз керек. Саясат бул менин жолум эмес. Мен ал жакка барсам, мүмкүн эч качан ийгиликтүү боло албайм. Анан азыркы кылган нерселерди деле таштайм. Бул бүт баары үчүн жаман болот. Сон аябай кубандым. Ололонун негизги максаты бул мен ак каргамында болуп, кара каргаларга эмне окшоп айтам дегендердин баары, жаратмандардын баары бияка келип топтолот экен. Алардын уясы экен, Ооба, чын эле биз ушул ак карга деген сөздү көп пайдаланабыз. Мен кандай карагым дейбирди. Сон Данияр мырза, рахмат сиздерге. Сизге рахмат. Сон түшүндүрүп бердиңиз. Ар бир ата эне балдарын башкаларга, элдин балдарындай боло эмес, сен өзгөчөсүң, сен башкачасың, сен ошол башкаларга окшобой атам десе, ошол окшобогонуң аябай жакшы болуп атат деп, анын уникалдуулугун белгилеп, өзгөчөлүгүн белгилеп, анан ошолорду колдоп, талантын колдоп, бапестеп баксак, буюрса алардан мыкты жаратман балдар чыгат. Анан өзгөчө ой жүгүртүүсүнө уруксат берсек, алардан сонун ийгиликтүү дагы, бактылуу дагы адамдар жаралат экен. Бүгүн ошол тууралуу сүйлөштүк. Түшүндүм барбы башка экен? Кайрадан көрүшкөнчө саламат болуңуздар.